Ötedi vayımın tağın Tüsünün bärinde bärin canım yeah. Töbede bastısı tağdırga Barlığın gönlünde kabılda Bulamın herkese janında yeah. Berilgin bir sınaq sağında Berilgin bir sınaq mağında Sınaqsız can barmar jalgında Jazdırma Ünsüz basılma Birge kastımda Kelim Adil eşiktaşçı. Adil. Adil. Esine gelçi. Gözünde aşçı değil mi? Esine gelçi. Gözünde aşçı değil mi Adil? Kuyuvalam деген мықты травматолог дарыгер. Kızım ekö bir oorukhanada çok işteydi. Birisiz ömür süralbaydı. Ova. Derisin mi? Kalgandары kayda Avalay оор байланыш жоқ. Айдоочу баш мээсинен оор жаракат алган. Дем алуусу жүрөк кагышы начар. Эриндери менен териси көгөрүп кеткен. Манжалары тырышып атат. Baş soğuk içindeki basın mı? Demek mi şişip keti korkunucu var. Tez arada operasiya kılış gerek. Ülgürбөй kalışımız mümkün. Oorukanadan ayabay alыстап kettik. Эми ушул жерде операция кылабызбы? Мээң ордундабы? Аны кантип жасайбыз? Бирок шаймандарыбыз өзүбүз менен кошо протокол боюнча буга тыюу салынган. Мени буга аралаштырбагыла. Бирок ракым каза болуп калса, Ошо деп сүйлөп тура берсек ракымдан чын эле айрылабыз. Айна, андай кылба. Айнага колуңдун учун тийгизчү болбо. Койгулачы болду. Bir gün murun. Birinci iş günün baştalbay aytып алып кеткениң кандай? Бул жер жаман эмес экен. Сага жактыбы? Тоюбуз кайда өтөөрүн көрсөтөйүн дегем. Ушул жердеби? Ушул жерде айтпачы. Эмнеге? Бул шаарыбыздагы эң жакшы тойкана. Тамаша. Адил. Мени менен бирге ушул шаарда иштөөгө макул болгонуңа рахмат. Менин жубайым болоруңа дагы деле ишене албайм. Мен дагы. Сенин таанышыңбы? Биринчи жол көрүп атам. Сени көзүнөн албай карап атат. Бул шаарда сенин туугандарыңдан башка эч кимди тааныбайм. Жаным, ал мен эмес. Куда түшкөндө тагылган белекти карап атат. Азыр көрсөтөм ага. Адил эсиң жайындабы? Бейтаныш адам менен урушасыңбы? Адил, ушунчалык кызганчак экенин билбептирмин. Жүрчү эми суранам. Апа, кечирип коюңузчу. Азыр сүйлөшө албайм. Жумушка кечигип атам. Ооба, Адил жаным да. Ооруканага жетип калдык. Жүрчү, кетеличи. Сизге дагы бир гүл саткан салондун дарегин жиберейин.
Азыр барып көрүңүзчү. Шаарда биз көрбөгөн гүл калган жок, кызым. Текчедегиси бар, күнөсканадагылары бар. Дагы кандай гүл керек сага, мен түшүнбөйм. Өзүмдүн узатуу тоюмду өзгөчө кылып өткөргүм келет. Булардын эч бири жакпай атат. Теги Айна деген кыз эч нерсени жактырбайт экен. Атүгүл Европада күнөсканада өстүрүлгөн сонун гүлдөрдү да жактырбады. Атасынын акчасы көп да, туугандары да бай. Тоюн башка планетада өткөрсө да таң калбайм. Менин жаңы жумуш ордум райондук оорукана, хирургия бөлүмү. Өзүң хирург-травматолог болуп иштеп жүргөнүңө өкүнбөйсүңбү? Сенин адистигиң таракалдык хирург эле го. Жок, өкүнбөйм. Ушундай көп адамга жардам бере алам. Биздин башкы хирург мурда нейрохирургия менен алектенген. Азыр ушул жерде иштейт. Таракалдык хирург. Ошондуктан бул жерде көп операцияларды жасай алабыз. Мүмкүнчүлүгүбүз жетет. Абдан толкунданып атам. Бул жактагылар мени кандай кабыл алат болду экен? Кабатыр болбо. Бучак жайып тосуп алышат. Сен жөн эле анестезиолог, реаниматолог эмессиң. Ошол эле учурда терапевтсиң. Мындай адистер бизге жетишпейт. Ушул ишенимиңди мага берсе гана. Бул жактагыларда бай чиновниктин кызы деп артыма сүйлөшсө керек. Сен Астанадан районго которулуп келген жакшы адиссиң. Бул жактагылар сени дароо жакшы көрүп кетишет. Чын эле жакшы көрүп кетет деп ойлойсуңбу? Эң башкысы, мен сени жакшы көрөм. Апам тынбай чалып атат. Той салонуна барып баарын өзү тандап жүрөт. Кайра сүрөттөрүн жиберип атат. Сен убактың жок болсо өзү көрөт да. Эч нерсе болбойт. Ооба апа, ооруканадамын. Жок, көрө элекмин. Колум бошор менен сөзсүз карайм. Кана, терең дем алабыз. Телефонду үнсүз режимге коюп. Ооба. О, Жадыра. Жаңы бейтап түштү дейсиңби? Каттай бергиле, азыр барабыз. Кеттик. Дархан бейтапты каттай бергиле, Адил Самат уулу кабыл алуу бөлүмүнө келатат. Жарайт. Жадыра, токтой турчу. Мен машинамдан таңкы тамагымды таппай койдум. Кечир, эч нерсе даярдап жетишпедим. Көрүп эле турасың го, нөмөткө калууга туура келди. Дарыгер жетишпей атат. Жадыра, анын мага кандай тиешеси бар? Аялдын милдети дайыма күйөөсүнө кам көрүү. Туура айтасың, бирок дарынбай эле оорукананын ашканасынан жеп алчы. Ал жактын тамагы даамдуу. Жадыра, эртең менен жетишпесең кечинде даярда. Канча жылдан бери үйрөнгөнгө убактың болбой койду го. Оорулуунун жагдайы начарлап атат. Азыр Дархан, кетишим керек. Нагимаш. Эмне болуп кетти? Атасы, тынчыңды алганым үчүн кечир. Кызыбыз үчүн абдан тынчсызданып жүрөм. Жаңы жумушунун айынан тойго даярданууга убактысы жок. Эми мен эмне кыл дейсиң? Бир нече жолу той көйнөгүн тандасын деп салондон кызыңа чалгам. Телефонун өчүрүп коюптур. Өзүң жетекчисине чыгып, 1-2 күнгө сурап берсеңчи, узатуу тоюна жакшылап даярдансын. Жок, Нагимаш. Мен андай кыла албайм. Кечир. Айна жумушун жакшы көрөт. Эмгекчил кыз. Жаным, сен азыр үйдө отурасың го. Колуң бош. Ошондуктан даярдык менен өзүң алектенесиң. Айна жумуш деп чуркай бербей, болочок үй бүлөсү жөнүндө ойлонуш керек. Анан жаңы ооруканадагылар аны кандай кабыл аларын ким билет? Нагима. Кызыбыз барган жер абдан тынч айыл. Жамааты да көптөн бери
чогуу иштешкендер. Абдан ишенимдүү. Анын үстүнө райондук оорукананын башкы дарыгери өзүбүздүн болочок кудабыз. Ошондуктан тынчсыздана турган эч себеп жок. Келиңиз, макул Нагима, кийин сүйлөшөбүз. Мына бул жерге кол коюп коесузбу? Рахмат. Эрмеке, мен укчу. Нагимаш, сен мени укчу. Кызыбыз ишин кыла берсин. Кийин неберелер болгондо үйдө туруп бала карайт. Биринчи орунда үй бүлө болсо, калганын кийин деле жасаса болот. Макул Нагима, мен ишим көп, мейли. Нургүл, мени угуп жатасызбы? Кантип жыгылып калды? Балдары күйөөсү барбы? Жок, жалгыз бой аял экен. Нургүл Алиева 30 жашта, спортзалда машыгып атып, жыгылып, башын жаракаттап алган. Дархан. Самайы канап турат, абал абдан оор. Бул жака келип жатканда оозунан көбүк чыгып катуу титиреди. Бизди бирде угат, бирде укпай калат. Бул тоника клиникалык турушуудан кийин болгон абал. Кечигип калдым. Бул дагы ким? Салтанат, жаңы бейтап тууралуу эмне дейсиң? Дархан, унчукпа. Эгер ушинтип кечиге берсең, медицина менен коштошо бер. Айна Эрмек кызы, бейтаптын оң тарабында. Парез белгилери бар, байкадыңызбы? Ооба, Нургүл, эгер мени угуп атсаңыз, адегенде оң колуңузду кысыңыз. Эми сол колуңузду. Салтанат, бейтапты каттагыла. Жадыра Ахат кызы, интердин ишин көзөмөлдөңүз. Салтанат, картага бейтап эсин жоготконун, сүйлөө жана ой жүгүртүү жөндөмү жайлаганын жазууну унутпа. Ошондой эле МРТ ээги дайындагыла жана мээ кан тамырларынын доплеграфиясын жасагыла. Кичи операция бөлмөсүн даярдагыла. Бейтаптын жаракат алган маңдайын тигебиз. Самой түсүн тигемиз. Баары жакшы болот, кабатырланмаңыз. Бул жерде эмне болуп атат? Нургүл. Нургүл. Эрмек Өмүр уулу, саламатсызбы? Ооба, үнүңүздү угуп сүйүнүп калдым. Ооба. Кызыңыз жумушка киришти. Ооба, жамаат жакшы тосуп алып жылуу кабыл алды. Чынын айтсам, кызыңыз абдан зирек экен. Ооба. Жумушуна берилген десек да болот. Атасын аябай тартканда. Жакшы. Макул, сөзсүз көзөмөлдөйбүз. Сөзсүз. Эрмек Өмүр уулу, күнүңүз ийгиликтүү өтсүн. Чоң рахмат сизге. Рахмат. Рауан Темир уулу, Айна Эрмек кызы бизге бөтөн адам эмес. Ал биздин жаңы анестезиолог, реаниматолог жана өзүнүн ишин чыныгы адиси. Айна. Мен дагы таанышканыма кубанычтамын. Кечирим сурайм. Жоопкерчиликти өзүм алып, бейтапка текшерүүлөрдү дайындап койдум. Үстүртөн жаракат. Саамай терисинин терең кесилиши. Демек кесиптештер, бул жаракатты экинчи даражадагы деп эсептейсиздерби? Биринчисинде эпилепсия болгон, туурабы? Эриндери тиштелген, оң колунун тырмактары сыйрылган, парез белгилери бар. Макулмун. Бетиндеги жараатты тез арада тигиш керек. Болбосо бат эле асептикалык жараатка айланып кетиши мүмкүн. Дархан, бейтапты операцияга кантип даярдайбыз? Саамай тарабын кырабыз. Тынч, Нургүл. Нургүл, баары жакшы болот.
Кызым, колуң бошогондо мага чалчы. Келин көйнөктөрүнүн түрдүү үлгүлөрүн жиберип койдум. Жумуш деп колуң тийбей калды го. Узатуудан кийин деле жумушка чыксаң болмокту. Чоң кыз. Анестезия таасир бере баштады. Демек кесиптештер, кырдаалга жараша иш кылабыз. Биринчи тигиш оңой болбойт. Анткени тери астындагы ткандарда жабыркоо аныкталды. Макулмун. Биринчи жардам көрсөткөндө канды толук тотото алган жокпуз. Эми коопсуздук үчүн дренаж коебузбу? Ооба, 1-2 күнгө коюуга туура келет. Татаалдашууларды алдын алуу үчүн жараатка айкалыштырылган антибиотик сайып коеюн. Азырынча кереги жок. Кечирим сурайм. Айтайын дегеним, бардык жыйынтыктар чыга электе күчтүү дарыларды дайындабай эле койгонубуз туура болот. Ооба, кесиптешим мен макулмун. Тигүүнү баштайбызбы? Косметикалык тигиш колдонгон туура деп эсептейм. Макулмун. Жараатча чыккан самайдан төмөн жайгашкандыктан кийин бейтап кыска чач жасалгасын каалап калышы мүмкүн. Ооба, бейтап үчүн туура чечим. Дренажды бүтүп калдык. Жараат акырындап жабык түргө өтүш үчүн киришели. Кесиптештер бат эле тил табышып кетипсиңер, куттуктайм. Салтанат Дархан, бейтапты толук текшерүүдөн өткөргүлө. Ашенова, мени угуп жатасыңбы? Кечириңиз, Адил Самат уулу. Ооба, угуп атам. Наркоздон ойгондон кийин эпилепсиясы кайра башталышы мүмкүн. Ошондуктан кароосуз калтырууга болбойт. Рахмат. Житнани. Салтанат жан келген анестезиолог күчтүү экен. Рауан Темир уулу менен да сонун иштешип кетти. Ал эмне десе ошону кылат, байкадыңбы? Анын мындай түрүн өмүрүмдө биринчи жолу көрдүм. Биздин дарыгер Султанов адатта адамдар менен тил табыша албайт. Анда эмнени кыйытып атасың? Жөн эле оозумдан чыгып кетти. Эми бизде кандай өзгөрүүлөр болот экен? Анын бизге кандай тиешеси бар? Бул жерде биз көп болбойбуз го. Өзүң ойлосоң, Айна Эрмек кызы чет өлкөдө окуп, ошол жактан тажрыйба топтоп келсе, биздин ооруканадан тажап кетет да. Анан өзү менен күйөө жигитин Астанага алып кетет. Ал болсо биздин оорукана 2 жакшы дарыгерден айрылат деген сөз. Мен ошого гана тынчсызданып атам. Дархан, мага кант алып келип берчи. Азыр. Аны ойлонгондун эч кереги жок. Айна Эрмек кызы сыяктуу салмактуу дарыгерлер 100 жолу ойлонуп, бир жолу чечим чыгарат. Алар тиги жакта эле сүйлөшүп коюшкан. Кайсы жакта? Аталары жолугуп сүйлөшкөн жерде да. Келисо. Охо. Биздин кыз жибек менен төлөгөн ушул жерде отурган турбайбы? Отуруңузчу, Гүлмиреже. Налыба. Абалыңар жаман эмес. Бүт оорукана болуп, медайымдар силерди издеп жүрүшөт. Ой, Гүлмиреже. Рахмат сизге. Операциядан кийин отчет жазышыбыз керек экен да. Жолуңар болуптур. Жүр. Рауан Темир уулу жыйында. Мен болсо операциядан чыккан бейтаптын палатасына барам. Тез барып отчетторуңарды жазгыла, бол. Эмнеге отурасың? Жүр. Султанов жаныбызды чыгарат, жүр. Дархан. Жүр. Баргылачы. Жүрчен бас. Жүргөн жериңерди төгүп чачасыңар. Такыр эле шалак. Эй, бул жакты жыйнап койгула, чачып кетишиптир. Кесиптештер,
Операциянын ийгиликтүү өткөнү үчүн ыраазычылык билдиргим келет. Бейтапка тигиш саларыбыз менен дароо МРТ, электроэнцефалограмма жасаттык. Жакын арада невропатолог менен рентгенологдордун корутундусун алабыз. Алар бейтапка так диагноз коюуга жардам берет. Тилекке каршы бейтап жалгыз жашайт. Эгер туугандары болгондо алар аркылуу баштапкы анамнез чогултат элек. Ошондуктан корутундуларды күтүүгө туура келет. Айна Эрмек кызы, кош келиңиз. Сиз менен жакшы таанышып да үлгүрбөдүк. Бул менин катам болду. Рауан Темир уулу таанышып коюңуз. Айна Эрмек кызы менин колуктум. Ошондойбу? Куттуктайм. Текшерүүнүн жыйынтыктары келди, шашылыш карасын деп эскертишти. Эпилепсиялык активдүүлүк. Азыр Нургүл кайда? Палатада наркоздон али ойгон элек. Кандай наркоз? Ага МРТ наркоз менен жасашканбы? Менин бейтабыма менин уруксатымсыз анестезия берүүгө ким уруксат берди? Анын эпилепсиясы бар. Нургүлдү кароосуз калтырууга болбойт. Наркоздон ойгонгондо эпилепсиясы кайра башталышы мүмкүн. Азыр. Ушул жерде кал. Ашенова, эгер процедураларды сен чаташтырган болсоң, жумуштан кетесиң, өзүңдөн көр. Жардам бергиле. Тезирээк. Башынан кан кетип атат. Кан кетсе эч нерсе болбойт. Жараты жакшы тигилген. Бекем кармап турат. Талмасы качан башталды? Убакытты карай алдыңызбы? Гүлмиреже, терезени ачып коюңузчу. Бейтапка аба керек. Бул чуңка диазепам менен магнезия, анан өзүнчө талмага каршы B6 витаминин сайгыла. Адил. Тездеткиле. Нургүл. Азыр. Нургүл, баары жакшы болот. Сиз жалгыз эмессиз, жаныңызда биз барбыз. Дидар, баратам. Болду. Ооруканда эмне болуп атат? Баары жайындабы? Тазалык жана жабдуулар боюнча баары жакшы. Жарайсың. Дайыма ушундай тартипте жүрөсүң. Биздин бул жерде иштеп жүргөнүбүзгө бир топ жылдын жүзү болду го. 20 жылдай болуп калды. Оорукананын ар бир бурчун жатка билесиң. Эми ооруканабызды, кызматкерлерибизди бирөө карап жүрүшү керек да. Анан өз ишимди жакшы көрөм. Ошон үчүн дайыма ушул жердемин. Өзүңүз деле билесиз, жалгыз жашайм. Үйдө күтүп турган эч ким жок. Айтмакчы. Жардамың керек. Адаттагыдай эле Адилди карап жүрөйүнбү? Жок. Тиги менин болочок келиниме көз салып жүрчү. Айна өзгөчө кыз экен. Эми бул жамаатка сиңиш алабы, ал жагы белгисиз. Бирок атасынын алдында мен жооп берем. Кабатыр болбоңуз. Аралашып кетет. Ишти да баштап койду. Андай адистин артынан аңдып жүрүүнүн кереги жок. Ошондой да. Айнанын жаңы түшкөн бейтапка кантип жардам бергенин көрдүм. Ой, кайраттуу, өзүнө ишенген мыкты кыз экен. Атасын тартыптыр, Мыкты кыз экен. Чынында эле. Кирсем болобу? Шашылыш иш менен келип турам. Эмне болду? Сизге түшүндүрмө жазышым керек. Менин айымдан жаңы түшкөн бейтап өлүп кала жаздады. Эмне?
Өзү эпилепсия менен ооруйт экен. Дархан, адамды жалгыз жашаганы кандай кыйын. Ал өзүнүн оорулуу экенин да билбептир. Талмасы болгонун да унутуп калыптыр. Ооба. Эң жаманы убагында дарыгерге кайрылбаганы. Эгер интернеттен эмес, чыныгы дарыгерге көрүнгөндө, балким оорусу күчөп кетмек эмес. Ага дарыгер Айнермек кызы туш болгону кандай жакшы болду. Мыкты адис экен. Макулмун. Рауанга да жаккан окшойт. Ооба. Ал да ашык болуп калган чыгар. Эмне деп атасың? Өзүн эмес, дарыгерлик жөндөмүн дейм да. Бири-бирин айттырбай түшүнөт. Мынчалык бат тил табышып кеткени сонунда. Балким мурда эле тааныштыр. Кайдагы? Өзүң эле бир нерсени ойлоп таба бересиң. Оппа! Кечки нөөмөтүң башталды. А мен кеттим. Дархан. Мен ордума калып берчү. Анын ордуна сени менен Сейилдөөгө сөз берем. Чын элеби? Чын? Андай болсо, убара болбо? Баары бир каламын. Сага жок деп айта албайм. Рахмат. Анда күч топтоп алайын. Аш болсун. Кызым иче кой. Рахмат. Аш болсун. Суранам. Шашып, чечим чыгарба. Ойлон. Анан түшүндүрмө жазуунун эч кажети жок. Сен күнөөлүү эмессиң да. Кантип күнөөлүү эмесмин. Алдын ала текшерүү жүргүзүшүм керек. Кызым, баарын алдын ала билүү мүмкүн эмес. Бул жагдайда сен протокол боюнча иштедиң. Азыр дарыгер Султановду чакыртып койдум. Баарыбыз отуруп бул маселени талкуулайбыз. Самат Ерман уулу, кире бер. Туура айтасыз. МРТ жасаган дарыгердин жөнөкөй тынчтандыруучу дары берүүгө да укугу жок. А дегенде Айна Бекзат кызынын макулдугун алыш керек эле. Жумушка жан келгендиктен мен тааныбаган чыгар. Нөөмөтчү рентгенологду окелге салып чечим кабыл алыптыр. Бейтаптын абалы жашоо көрсөткүчтөрү туруктуу болгондуктан тынчтандыруучу дары берсе болот деп ойлогон. Күнөөлүү адам бул айда сыйлыксыз калат. Бирок Болду. Маселе ушуну менен чечилди. эгер каршы болбосоңуздар бейтабына барайын. Аны дайыма көзөмөлдө кармоо керек. Рауан, отурчу. Бул иш тууралуу эмне дейсиң? Кандай өзү? Менин оюмду билгиңиз келсе, ишине жоопкерчиликтүү, акылдуу кыз. Азырынча айтаарым ушул. Маселени чечкениңизге ыраазымын. Анан адилге айт. Айнаны бүгүн нөөмөткө калтырбасын. Биринчи күндөн алган адреналини жетиштүү болду. Жарайт. Бара бер. Нургүл, эриндериңизди ымдап коелу, дагы бир уртам суу ичиңизчи. Кускум келип атат. Башымды айланат. Чыдай албай атам. Демек, мен чайкалганбы? Жок, себеби башка. Аны азыр аныктап атабыз. Эми уктаңыз. Дары акырындап таасир этет.
Бул жер муздак экен. Сага эмне болду? Ооруп каласың да. Ансыз болбойт. Бейтаптын мейшешиги муздатууну талап кылат. Айна, сен да ошондой ойлойсуңбу? Ооба, МРТдан кан куйулганын көрсөткөнү менен негизги маселе самай тарабында окшойт. Азыр контраст жасашыбыз керек. Сен андан көрө барып эс ал. Бүгүнкү күнүң оор болду. Бейтапка да эс алуу керек. Уктатуучу дары берели. Эртеңге чейин эс алып калсын. Сени үйүңө жеткирип коеюн. Бейтапты карай турган нөөмөтчү бар. Кабатырланма. Анан экөөбүз бир нерсени сүйлөшүшүбүз керек. Мен калсамчы, бүгүн график боюнча нөөмөттө менмин. Графикти өзгөртүп койдум. Бүгүнкү көргөнүң деле жетиштүү. Жаңы эле апаңа чалам деп убада бербедиң беле? Ошондон бери канча убакыт өтүп? Унутуп калыпмын, тынчсызданып атса керек. Айтмакчы, биздин Султанов жөнүндө мурда эч нерсе уккан эмес белем? Тааныбайсыңбы? Өзү абдан тажрыйбалуу нейрохирург. Азыр биздин таракалдык хирургия бөлүмүндө иштейт. Айтмакчы, ал дагы бул жака Астанадан которулуп келген. Жок, тааныбайм. Ошончолук белгилүү адамбы? Тааныштай көрүндүңөр. Апамдан билдирүү келиптир. Дароо чалайын. Макул. Адил Саматуулу, кечириңиз. Мен дагы бүгүн нөөмөткө калсам болобу? Бейтаптын МРТ анализин көрөйүн дегем. Макул, кала бер. Тынчыңызды алганым үчүн кечирим сурайм. Эртең ала турган чарбалык буюмдардын тизмесин карап бересизби? Самат Эрман уулу сизди текшерсин деди. Макул, жүрүңүз. Салтанат, мен айтканды аткардыңбы? Ооба, мына. Дискти айтып атам. Мына ушул патологиялык активдүү аймак. Нургүлдүн МРТ анализиби? Ооба. Бизге керек болгон ушул эле.
Айна Азамат. Салтанат, азыр бейтаптын абалы кандай? Баары жакшы, уктап атат. Бейтаптын керебетинен бир кадам да алыстабы. Мен барайын? Аялдардын палатасындабы? Бул Салтанаттын иши, тез бар. Эпилепсия абдан куу оору. Качан кармоо башталарын билбей каласың. Ошону эсиңде сакта. Бейтаптын абалы жакшы деп атам, мен ишенем. Кызым, көйнөктүн этек-жеңине сонун шыры салынган экен. Бул эмне? Кофеби? Той күнү жүзүңдүн терси кандай болорун ойлодуңбу? Туура айтасыз, эми түнкүсүн кофе ичпейм. Теги көйнөк ачык түстө экен. Сөйкөңдөгү бриллианттар андан бетер жаркыратып көрүнөт. Кымбат экени көрүнүп турат. Адилдин ата-энеси акчасын аябаганы билинип турат. Апа, Ошентсе да болочок кайнатаң сени жумушка үйлөнүү тоюнан кийин деле алса болмок. жумушты эртерээк баштайын деп суранган өзүм экенди жакшы билесиз го. Мени атасын эрке кыз эмес, чыныгы адис катары кабыл алышын каалайм. Бул мен үчүн абдан маанилүү. Мүнөзүң так атаңдыкындай. Бирок сен атаңдын атын жамангың келбейт. Атаң болсо сен үчүн тынчсызданат. Атаңды кое туралычы. Той жөнүндө сүйлөшөлү. Бир курбум Италиядан көйнөктөрдүн жаңы үлгүлөрүн жиберди. Ошолордун ичинен карап көрсөк кандай дейсиң? Тойго аз эле убакыт калды. Муну баратам. Муну баратам. Жардам берчи. Кандайсың, Жадыра? Телефонуңду албай жатасыңбы? Эртең менен бери байланыша албай атам. Төрөт бөлүмүндө болдум. Бейтаптарды карап аткам. Кандай болду? Бейтаптын саамайын тиктик. Бирок талмасы дагы эле токтобой атат. Эми контрасттык МРТнын жыйынтыгын күтөбүз. Ошо сени менен сүйлөшөйүн дегем. Кечир. Азыр колум бош эмес. Ракым? Ооба, албетте, баарын даярдап койдум. Азыр эле даярдадым. Азыр алып келем. Жардам бериңиздер. Жардам бериңиздер. Жардам. Тезирээк аныктасак жакшы болмок. Контраст жасадыңарбы? Ооба, коркунучтуу шишик бар жогун аныктайбыз. Бейтаптын абалы канчалык оор экенин өзүң да көрүп турасың. Адил Саматоğlu, кечириңиздерчи. Эмне болгонун түшүндүрүп берейин. Уруксат бериңиздерчи. Жок, бул сенин айыңдан, Салтанат. Андан көрө Ашенова. Түшүндүрмө каттардын баарын жазып алып кел. Биз сени мындай шалакылыгың менен мындан ары окууга же практикага катыштыра алабызбы, жокпу, ошону чечебиз. Дагы эле кете элексиңби? Азыр менин кабинетиме барып, дароо Нургүл Уралиеванын мед картасын алып кел.
Кызык экен. Мына Кечиккеним үчүн кечирим сурайм. Такси тыгында туруп калды. Салтанат муну сизге бер деди. Өзү сыртта кире албай коркуп турат. күнөөлүү экенин түшүнгөн окшойт. Бейтаптын саамай тарабында шишик пайда болуптур. Өзү метастазга окшош экен. Менин оюмча аны операция менен алып салууга болот. Андан кийин гистологияга жөнөтүш керек. Эмне дейсиңер? Убактыбыз аз. Мээдеги шишик улам күчөп баратат. Бирок дал ошол шишик эпилепсиялык активдүүлүктү жаратып атат. Мындан тышкары, эгер бул метастаз болсо, анда бейтапта биринчи кезекте мээге метастаз берген эмчек безинин залалдуу шишиги болушу мүмкүн. Болжолуңарды растоо үчүн КТ менен маммография жасатайлы. Анан ошого жараша чечим кабыл алабыз. Кечириңиздер, уланта бергиле. Бейтап өзү туруп алып, тең салмактуулугун жоготуп жыгылып калат. Тартипти бузган бейтаптар ал эми жооп берген биз. Ооба. Түнкү нөөмөттүн аягы ушундай окуя менен бүткөнү абдан өкүнүчтүү. Сен кимди аяп атасың? Мениби же бейтаптыбы? Ушуну айткандан уялбайсыңбы? Кечирчи. Бул окуядан кийин аябай ачуулумун. Эгер мени кууп жиберишсе кайда барам? Менде Айна менен Адилдикиндей ата, Рауандай күйөө жок. Менде сен гана барсың. Сен менен таанышканымды карачы, эч пайдаң жок. Таарынбачы. Карасаң? Кара. Айна Эрмек кызы тың кыз экен. Практика учурунда жакшы адамдар менен кантип таанышуу керек экенин ушундан үйрөнүш керек. Уникалдуу операция жөнүндө жазылган 5 жыл мурунку макала. Дарыгерлер менен интерндер. Арасында Айна менен Рауан да бар. Демек, алар бири-бирин мурда эле тааныйт турбайбы? Башынан эле айтпадым беле. Бири-биринен качканын карасаң, кабыл алуу бөлүмүндө чагылган жарк эткендей болду. Экөөнүн жалган таанышканын айтып атам. Койчу. Аны жашыруунун эмне кереги бар экен? Билбейм. Сонун суроо. Эмнеге Айна Рауанды тааныбагандай түр көрсөтүп атат? Кызык. Бейтапта эмчек безинин 4-чү даражадагы шишиги бар. Карачы. Орунсуз болсо да айтайын.
Seni көргөнүмө кубанычтамын. Экөөбүз тең дарыгерибиз, андан эч нерсе жок. Баары бир жерде иштейбиз. Ишке киришели. Эмчек безинин шишиги. Диагнозду туура коюппуз. Убакытты текке кетирбей, бейтапты онкологиялык ооруканага которуш керек. Адилге чалайын, оорукана менен сүйлөшүп койсун. Мен болсо бейтапты даярдай берейин. Сени менен сүйлөшөйүн дегем. Азыр жумуштабыз. Ал эми жумуштан кийин сүйлөшсөк шек жаратат. Раван, ар бирибиздин жеке жашообуз бар. Сүйлөшпөй эле коелу. Адил Самат уулу. Тигил аял үчүн аябай тынчсызданып атам. Нургүлдү айтып атам. Өзү жалгыз, бир да тууганы жок. Артынан да эч ким келип сурабайт. Кабатыр болбо. Бейтапты 1 саат мурун адистештирилген клиникага алып кетишти. Ал жакта атайын жардам көрсөтүлөт. Ал аялга эми эмне болот? Шишикти алып салышат. Андан кийин нур терапиясы жүргүзүлөт. Андан көрө мен сага өзүңдү ойло деп кеңеш берем. Жумуштан айдалганы турасың. Адил Самат уулу, сиз үчүн да, өзүм үчүн да, атүгүл Айна Эрмек кызы үчүн да тынчсызданам. Эмнеге? Чынын айтсам, чарчаган адамдар кээде жаңылышат. Мына мен бейтап менен болгон түнкү окуя боюнча түшүндүрмө жаздым. Бирок ага эч нерсе болгон жок да. Мен жардам берип жетиштим. Кесиптештер ыкчам ишиңер үчүн чоң рахмат. Диагнозду так коюпсуңар. Эми шишикти алып салуу үчүн бейтапты операцияга даярдап жатабыз. Силерге да рахмат, байланышта бололу. Эмне болду? Айылдык фельдшерден шашылыш чакыруу. Бала бийиктиктен кулап ичине жаракат алыптыр. Баш мээ жаракаты да болушу мүмкүн. Тиги фельдшер Бизге жеткире албайт. Анткени башка да оор бейтаптары бар. Раван Темир уулуна кабар бер. Макул. Адил, эмнеге жооп бербей атасың? Мен сени аябай сагындым. Суранам. Эми бири-бирибизди тааныбагандай түр көрсөтпөйлүчү. Макулбу? Айна менен сүйлөшүп атасыңбы? Жок. Анда муну кантип түшүндүрөсүң? Жөн эле эски гезит түшүндүрө турган эмне бар? Ушунчалык эски болгондуктан. Айна менен тааныш экениңди да унутуп калдыңбы? Же экөөң ушинтип ойнойбуз деп сүйлөшүп алдыңарбы? Айнага тил тийгизбе. Оозуңду жап. Байкасам аны жакшы көрөт окшойсуң. Кана, жазышкан каттарың көрсөтчү. Адил, Раван, бул эмне кылганыңар? Силерге эмне болду? Кимге айтып атам, Адил, койгула. Тез жардам унасы эшиктин алдында даяр турат. Бизге айылдан шашылыш чакыруу келди. Бала эс үчүн жоготуп атат. Силер болсо өз ара мамилеңерди тактап орасыңар. Уялбайсыңарбы? Жаңы жашоо, эркиндик. Чыкканың менен сулуум. Сүйлөшөбүзбү? Менде акча жок.
Сенде жок болсо, сиңдиңде акча көп окшойт. Анда менден эмне керек сага? Эй, ошого да кылың жетпейби? Эмне мени тиктеп калдың? Зарина, мага карыз экениңди унутпа. Аз эмес сумма, эскертип коеюн. Акчам жок деп атам. Ал эми сиңдиң бай жашайт. Мен айда кайда жашарын да билбейм. А мен билем.